Assalamu alaikum Kırgız elim. Men aytayын degеним uşu bir juma murун bir ситуацияга ушундай күбө болдум да өз көзүм мененчи. Анан айтайын дегеним ушу bir кафенин алдында, Бишкекте bir кафенин алдында bir 4-5 бала болуп сүйлөшүп турдук элек. Ошол жерге bir машина келип токтоп, анан кийин ошо кафеден bir кызды сүйрөп чыгып машинеге салып атыптыр да анан биз эмне болуп атат деп эле тиги бала кыз дагы эшикти тээп туруп алган, машинанын эшигин тээп туруп алган. Бала болсо сүйрөп салып атат. Бир өзүнөн чоңураак бала да, анан улууракчы. Анан кийин биз эмне болуп кетти деп, эмне болуп атат чоңуз деп, бая эми биз ойлодук да бир ала качуу ар кандай болуп атабы деп. Анан эмне болду дос деп биз тиги баладан сурасак, байкелер ушул менин бир тууган сестрункам болот дейт да, бир тууган карындашым болот, ушундай аябай тойгуздук дейт да. 2 күнүн биринде эле тияка барып келем, анан бияка барып келем деп эле калпты айтып эле бул кафеде ичип жүрөт дейт. Ар кайсы бала менен жүрөт дейт, ар кайсы ушу ичип жүрөт дейт. Мына азыр да карасаңар мас дейт. Чындыгында ошондо дагы кичине трезвый состоянияда экен да. Анан кийин эми действительно ошо балага мен аябай ыраазы болдум да. Бир ошо бала бир 30 чамасында, тиги кыз болсо бир 23-24 чамасында да, карындашычы. Анан кийин аябай намыскөй бала экен, ушундай ыраазы болдум да ошо балагачы. Байкелер дейт, ушул дагы бир жерде жатып калса дейт карындашым, же дагы бир жерде бир нерсе болуп калса дейт. Анан менин да досторум бар дейт, мисалы, сенин карындашың тиерге жатып калыптыр, же болбосо тиерде бир мас болуп жүрөт, же дагы бирдеме болуп жүрөт деп мага сөз тиет дейт да. Ошол мага сөз тийип, арданбайын, ошону көргөзбөйүн, менин тааныштарым көрүп калбасын деп эле үйгө алып кетейин деген максат менен келдим деди да. Анан сен чын эле бир тууган карындаш болосуңбу деп балдар сурасак, ооба бир тууган байке. Бар үйгө барсак, жок барбайм деп эшикти жаап, кайра отурса, кайра машинесин жүргүзүп алса, кайра арткы эшигинен чыгып качып кетти. Анан баланын да көз жашы кичине чыгып алган, бети кызарган, аябай намыскөй бала экен. Аябай баа бердим ошо балагачы. Карындаш үчүн ушундай эме күрөшүп атыптыр да. Биринчи жолу эмес дейт, далай болду дейт да. Анан кыздарга айтаарым, ушундай кыздаргачы баягы эми баары эмес, жакшы кыздар, тартиптүү кыздар бар, эми кээ бир кыздар бар экен да, ушундай ата энесин, агасын сыйлабаган. Кыргызда сөз бар, өз агаңды агалай албаган дейт, бирөөнүн агасына барып сагалайсың дейт. Ошон үчүн агаңарды минтип ыйлатып, көз жашын неме кылбагыла. Анан эркектерге да кайрылат элем. Эркектер ушундай карындашыңарды көзөмөлдөп, не кылып атат, не иш кылып атат, көзөмөлдөп, колдон келсе эртерээк күйөөгө берип, Россияга чыгарбай, колдон келсе турмушка бергиле. Карындашыңарды, эжеңер болсо эжеңерди көз салып, эмне менен алек болуп атат, ошого көңүл бурсаңар жакшы болот эле да. Ошону айтайын дедим эле.